Ослый Жайдет мектебинде окуп жүргөн учурда мугалимдердин ичинен өзгөчө Заир Таировдун эмгегин белгилегим келет. Ошол кишинин кеңеши менен бир жылдан кийин билим алуу үчүн Россиянын Оренбург шаарына багыт алдым. Бирок тилекке каршы бир дагы мектепке кире алган жок. И я пришла с Чуйской области, и почему мне понравился этот университет? Я во время небольшого концерта, и когда нам представляли этот университет, я написала себе несколько пунктов, почему приоритет этого университета. Во-первых, это сотрудничество с многими странами, вообще всемирными организациями, допустим. Как я поняла, что есть сотрудничество по всему миру. И то есть есть также программа обмена с другими университетами. Также мы поняли, что ученики университета Арабаева учатся в Китае, в Корее, в Японии. И это очень большие возможности для всех учеников, абитуриентов, которые сегодня были на нашей конференции. И это очень большие возможности, потому что не во всех университетах предлагают такие возможности. И следующее, мне очень понравилось, тут вообще атмосфера, тут очень ярко, и что мне очень понравилось, тут многие аудитории снабжены передовыми инструментами вообще для образования. То есть это экраны большие, и учителя также, оказывается, могут преподавать не только на кыргызском, русском языках, но и на английском. Нам объяснили, что уже вроде пару лет назад, создалась такая программа, благодаря которой обучают не только на русском, на кыргызском, но и на английском. То есть есть множество профессий, которые можно получить не только на кыргызском, но и на английском. Это очень классно. Талас областына караштуу Айтматов районунун Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин 10 классынын окуучусу болом. Азыркы учурда мен тандап жаткан кесип бул лор кесиби, мен дайым болгум келет. Арабаев университети мага абдан жакты, себеби бул жакта ар кандай кесиптердин түрлөрү бар экен. Чындыгында университет абдан чоң, кооздугу менен өзүнө тартып турат. Анын ичинде мага өзгөчө жаккандыгы искусство тармагы болду. Мен Баткен областына караштуу Кадамжай районунан келдим. Бизди азыр Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен тааныштырышты. Бул университеттин мага жаккан себеби аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Абитуриенттер үчүн, студенттер үчүн аябай көп мүмкүнчүлүктөр, жана ошондой эле мугалимдери ошол окуучулар менен тыгыз байланышта болуп, ар түрдүү методикаларды колдонуп иш алып барышат экен. Жана мүмкүнчүлүктөр чектелбестен окуучулар, студенттер өздөрүн өнүктүрүп жүрүшөт экен. Ош областына караштуу Алай районунда болом. Өзүм номер 29 Келбой Течебаев атындагы орто мектебинде 11 класстын окуучусумун. Азыркы учурда абитуриент катары мен келечекте журналистика кесибин тандап жатамын. Жетишкендигин аркасында биз Ишенал Арабаев атындагы университетин көрдүк жана саякаттап баардык университет менен тааныштык. Нарын областынын Жумал районунан келдим. Аябай сыймыктанып толкунуп отурам, себеби университеттин аурасы абдан сонун экен. Негизинен өзүм тарыхка жакын болгондуктан университеттин дагы аябай тарыхка бай экени мени аябай сүйүндүрүп турат. Университетте абдан мыкты шарттар түзүлгөн экен. Атайын алмаштыруу программалары да бар экен. Өзүм көптөн бери кыялданып жүргөн Корея мамлекетинин атайын келишимди түзүлгөн экен. Кудай буйрса, быйыл окуумду бүткөндөн кийин ушул университетке келип, Корея мамлекеттик университетине ушул алмашуу программасы менен окууну пландап отурам. Мен Сыкөл областына караштуу Түп районунун Сартоого айылынан. Мен ошол Кыргызстандын мыкты окуучу 2024 сынагынын жеңүүчүлөрүнүн катарына кирем. Жана ушул азыр абдан сыймыктанып отурам, анткени ошо жеңүүчү болгонуна жана азыр биз киргенде Ишенал Арабаев университетинин концерттик программасын көрдүк. Жана ошо университет бизге өздөрүнүн кандай окуу жайда кандай окуулар бар экенин тааныштырып өттү.
алардын эң жакканы мага ошол обмен за учебами десек жаңылышпайм. Алардан мисалы көптөгөн өлкөлөргө жиберет экен стажировкага. Мисалы ала кетсек, Кореяга, Японияга жана башка көптөгөн өлкөлөргө жиберет экен. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Канышка айылынын Сатыбалды Байбулетов атынан инновациялык жалпы орто билим берүүчү мектебинин 10 классынын окуучусумун. Учурда Кыргызстанда муктадилген 100 окуучунун катарына кирип, жеңүүчү атанып отурамын. Анын натыйжасында Ишеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетине келип, университеттин тарыхы менен, ичиндеги корпустардын бардыгы менен таанышып отурабыз. Университеттин жаккан жери ар бир эле адам чет мамлекетте окууну кыялдангандай эле мен дагы Туркия мамлекетинде окууну абдан каалаймын. Ошол университеттин жакшы жери ошол чет мамлекеттерде окууга мүмкүнчүлүк түзүп берет экен.